17-кылымда Түндүк Индияда борбордошкон феодалдык мамлекетти түзүп, Индия жергесин 3 жыл башкарган билимдүү кырак акын Мухаммед Захридин Бабурдун актамы Ош шаарындагы Айтылуу Сулайман тоодо жайгашкан. 1962-жылы атеисттик өнөктүктүн айынан буздурулуп, Кыргызстан эгемендик дооруна жеткен соң кайра калыбына келтирилген. Жамгыр болот, кар болот, ысык болот. Бүгүнкү күндөгү кирпичтер сынып кетет, өзүңүздөр билесиздер. Ал эми булардын болсо мына бекем болуп кыналып абдан мындай оймо чимелерде архитектуранын эң зор үлгүлөрү камтылган. Ошол мезгилдеги мына эмелери, архитектуранын бөлүкчөлөрү ошол мезгилдеги эң мыкты уустардын, чеберлердин колунан жаралгандыгын далилдейт да. Захридин Бабурдун ысымына байланышкан бул үй тоонун чокусунда ачык асман астында болуп, бир бөлмөдөн турат. Чеберлик менен ташка түшүрүлгөн оюулар кылымдар бою төбөлүккө калган. Дагы бир касиеттүүлүгүнүн сыры 3000 жылдык ташка койгон издери сакталгандыгында. Бул жерде ушундай айнек жагылып, бул шаарды дагы көрүп тура турган, бир жанын отурган адам, ичинде адам толуп кеткен, ысып кетпей турган бир мындай аба алмаштыруучу жайдагы сыяктуу кылып ушундай кылган. Бул жак өзүңүз айткандай баягы мечиттегидей мехрап деп, бир Бабурдун үйүн бир аз да болсо кооздоп, бир мехрап кылып, ушул жакты мындай ыз кылып, мындай кооз кылып болушуна аракет кылып жасаган. Ээлеген аянты 2 метр квадрат, так санын эсептегенде 4 метрди жалпылап түзөт. Бабурдун саясий ишмердиги көп убакыт индустар менен мусулмандардын бирге жашашына шарт түзгөн. Ал жазып калтырган Бабурнаме китебин тарыхчы, географ, этнограф, акын катарында дүйнө жүзү бардык илимий борборлорунда окушат. Тарыхчы илимпоздордун изилдөөсүнүн алкагында Бабур үйү реконструкцияланган. Бул ыйык жерге зыярат кылууга кыргыз эли эле эмес, дүйнөнүн чар тарабынан келишет.